Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү темабыз каллиграфияга арналат. Семинарыбыздын аты кол жазма бүгүнкү күндүн маанилүү темасы деп аталат. Ал эми каллиграфия жөнүндө айта кетсек, илгертеден эле тарыхыбызда белгилүү кол жазмага көп маани берилген. Кол жазмасы сулуу адамдарды көбүнчө писер деп атап жазма иштерине кабыл алган. Жазуучулар дагы өздөрүнүн кол жазмаларынын үстүндө иштеп көп китептерди кол жазма түрүндө берген. Эгерде кол жазмабыз түшүнүктүү болсо, аны окуган адам дагы ага кыжырданбай рахаттануу менен окуп алат деп ойлоймун. Каллиграфия деген сөз латын тилинен алыныптыр. Так калтыруу дегенди билдирет. Илгертеден эле жазма жок мезгилинде ата бабаларыбыз кандайдыр бир боектор менен так калтырып, кандайдыр бир белгилерди жазып, тамгалардын башталышын бизге баштап берип кетишкен. Кийинчерээк тамга пайда болуп, тамгаларды сулуу жазуу милдети ар бир адамдын алдында турган. Ошондуктан каллиграфия бул тамгаларды жазуунун искусствосу деп дагы айтып келишет. Ошондуктан кол жазмадан адамдын мүнөзүн билсе болот, психологиясын билсе болот. Юстицияда же болбосо укук коргоо органдарында адамдын кол жазмасынан эле кандай адамдын жалган сүйлөй турган же болбосо чынчыл экендиги, же болбосо туура жүргөн, мүнөзү жакшы адам экендигин билип алыш үчүн азыр деле ошол ыкма пайдаланылат. Себеби биздин медиктер дагы ошол профиль боюнча дагы иштешип, аныктап беришет. Ошондой эле психологдор аныктап беришет. Мына ушул кол жазманын келип чыгышы адамдык фактордон келип чыгат экен. Ал үчүн биз эгерде мүнөзүбүздү оңдосок, кол жазмабыз да оңдолот экен. Эгерде мүнөзүбүз начар болсо, кол жазмабыз дагы начар боюнча кала бериши мүмкүн экен. Түшүнүксүз адамдардын кол жазмасы дагы түшүнүксүз болот. Ал эми кандайдыр бир оорулуу адамдардын дагы кол жазмасынан кайсы жери ооруганын билген врачтар дагы кездешет. Мына ошондуктан айрыкча биздин улуу орус жазуучусу, акыны, Россияда белгилүү, бүткүл дүйнөгө белгилүү жазуучу Александр Сергеевич Пушкин дагы кол жазмасын иштөөнүн үстүндө суткасына 18 саат иштеген экен. Эмнени нанын жесең, ошонун үстүндө иштеш керек деген позицияны алдына койгон экен. Ошондуктан ошол позиция бизде дагы болушу керек деп ойлоймун. Кол жазманын сулуу болушунун дагы бир башка фактору бул адамдын баш мээсинде дагы ошол кол жазмага жооп бере турган участогу же бөлүгү болот экен. Ошол бөлүкчө жакшы иштесе, кол жазманы адам бат кабыл алып, бат сулуу жазууга аракет кылат экен. Ал эми ал начар иштесе, канчалык үйрөтмөйүн аны кабыл алуу өтө кыйын болот экен. Кол жазманы өнүктүрүүдө аны окуткан, үйрөткөн мугалимдин таасири, ата энесинин таасири, гендин таасири, айлана чөйрөнүн таасири дагы тиет. Ошондуктан кол жазманы жаңы үйрөтүп атканда балага ошол биринчи үйрөткөн кезде эле туура багыт берип, туура үйрөтсө, ошол өмүр бою жакшы жазып өтөт деп ойлойбуз. Ошол балдардын сулуу жазбай калгандыгынын кесепети ошол үйрөткөн мугалимдин, ата эненин тескери таасиринен
болуп калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан биз мугалимдер ар бирибиз ошол кол жазма боюнча балдарга, окуучуларга үлгү көрсөтүшүбүз керек деп ойлоймун. Кече күнү биз туура маселе койгон болушубуз керек. Ошондуктан бүгүн биздин ушул мага берилген тапшырма боюнча мен каллиграфия боюнча бүгүн сиздерге кичинекей түшүнүк берип кетсем деп ойлоймун. Ушул баланы же болбосо ар ким өзү эле жазууга отурардан мурун отуруунун эрежесин билишибиз керек экен. Отургучту жакын коюп, столго курсагыбызды тиертийбиз, деңгээлде боюбузду көтөрүп тик отуруп, башыбызды салаңдатпай, эңкейбей отурушубуз керек экен, бөкүрөйбөй отурушубуз керек. Ал эми аралыгы дептер менен көздүн аралыгы 30 сантиметрде түшсө туура болот экен. Ошондой эле жазуу учурунда колдун талып кетпеш үчүн ар кандай физкульт минуткалардын түрлөрү бар. Аларды колдонуш керек. Колдун талып кетишине жол бербей, бат-бат физкульт минуткаларды жасап, көп жазыш керек болгон учурда пайдаланыш керек. Окуучуларды дагы ушундай жазган мезгилде ушундай колдорун тез мындайча айтканда дем алдырып туруш керек. Ал эми дептерди коюунун өзүнүн эрежесин сакташыбыз керек. Дептерди койгондо дептердин бурчу адамдын көкүрөгүнө туш келип туруш керек. Бир аз кыйгач коюш керек. Кыйгач койбосок бизде жантыксыздыктар бар. Ошол жантыксыздыктарга параллель тамганын элементтери параллель түшүш керек. Ошол сакталбай калат. Соловой балдар бар. Соловой балдар кетиринче кыйшайтыш керек. Анда алардын колу дагы жакшы өзүнүн эффектисин берет. Ал эми ручканы кармаганда дагы, ручканы тандаганда дагы ручканы балдардын колу ичке, балдарга ичке ручка тандап берүү керек. Колу жоон адам, манжалары жоон адамдар жоон ручкаларды тандоо керек. Андан тышкары анда жазылуучу шариктин кандайдыр бир деңгээлде жакшы прыпырашы дагы таасир берет. Сыянын коюлуп турушу, тез жазган адам сыясы бат куюла турган шариктүү ручканы тандоо керек. Ал эми өтө жай жазган балдарга андай куюп жазган, сыясы куюп жазган шариктүү ручканы берсек, дептерине агызып, дептерин булгап алышы мүмкүн. Ошондой эле дептердеги сызыктарга маани бериш керек. Илгери совет мезгилинде дептерлер чыкчу, ушундай жантык сызык, анан түз сызыктары өтө жакын жайгашкан, тамгаларга ылайыкташтырып жайгашкан дептерлер чыккан. Кийинчерээк ал дептерлер жок болуп кетти. Анда окуучулар аны пайдаланышты, же мугалимдер деле аны пайдаланышты билбей, аны жокко чыгарып пайдаланбай коюшкан. Кийинчерээк ар бир кичине жол дептерлерде жантык сызыктар ар бир 2 сантиметрде берилген. Ошол жантык сызыктарга параллель тура турган кылып тамганын элементтерин жайгаштырып жазууга балдарды үйрөтүшүбүз керек жана өзүбүз дагы ошол жол менен жазышыбыз керек. Эгерде ошол дептерде сызыгы кичине жол менен берилген болсо, ошол кичине жол 5 миллиметрде